Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринин жана финансылык чалгын мамлекеттик кызматынын ортосунда маалымат алмашуу боюнча кеңешме өткөрдү. Белгилей кетсек, террористтик ишмердүүлүктү каржылоого жана мыйзамсыз кирешелерди мыйзамдаштырууга, ошондой эле экстремисттик ишмердүүлүктү каржылоого жана массалык жок кылуу курал-жарактарын жайылтууга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында маалымат алмашуу зарыл. Мындан тышкары өз ара маалымат алмашуу санариптик Кыргызстан 2019-2023 санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча жол картасын аткарууга багытталган. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Разаков колдонуудагы мыйзамдарды эске алуу менен зарыл маалыматтарды финансылык чалгын мамлекеттик кызматына берүүнү шарттаган кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринин атайын модулун түзүү маселесин иштеп чыгууну тапшырды. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев Иран Ислам Республикасынын ички иштер министри Абдулреза Рахмани Фазлини кабыл алды. Өкмөт башы Кыргызстан Иран менен достук мамилелерди өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин белгиледи. Анын айтымында учурда эки өлкөнүн ар кыл чөйрөдөгү кызматташтыгы өнүгүүдө. Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз тарап Иран менен коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, банги затын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана алардын кесепеттерин жоюу маселелери боюнча тажрыйба алмашуу багытындагы кызматташтыкты тереңдетүүгө кызыктар экенин белгиледи. Жолугушууда соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык тармактагы кызматташуу маселелери талкууланды. Премьер-министр сөзүн жыйынтыктап жатып, Кыргыз-Иран алакасын кеңейтүү менен эки элдин ортосундагы эки тараптуу кызматташтык тереңдерине ишенимин билдирди. Өз кезегинде Ирандын ички иштер министри Абдулреза Рахмани Фазлини меймандостук үчүн ыраазычылык билдирди. Министри Иран Кыргыз Республикасын жакын өнөктөш жана дос катары кабыл аларын белгиледи. Анын айтымында Иран тарап Кыргызстан менен соода-экономикалык мамилени өнүктүрүүгө кызыктар. Ошондой эле башка тармактар боюнча дагы натыйжалуу өз ара кызматташтыкты кубаттайт. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 13 сентябрда өлкөнүн финансы министри Бактыгүл Жээнбаеваны кабыл алды. Министр Бактыгүл Жээнбаева мамлекеттик финансыларды башкаруу чөйрөсүндөгү азыркы абал боюнча маалымат берди. Атап айтканда, президент республикалык бюджеттин чыгаша жана киреше бөлүгүнү аткаруунун жүрүшү, салыктык кирешелердин түшүүсү, сот укуктук реформаны, ипотекалык насыялоону, райондук маанидеги жолдордо социалдык турак жай объектилерин курууну, күз-кыш мезгилине даярдык иш-чараларын каржылоо, жергиликтүү бюджеттердин киреше потенциалын жогорулатуу жана аймактарды өнүктүрүү боюнча маалымат алды. Учурда экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган, анын ичинен Ала тоо бузунун ар бирсин коргоону көздөгөн алгылыктуу иштер жасала баштады. Айрыкча башкы бийлик органдарынын бири саналган Жогорку Кеңеш айлана чөйрөнү коргоо жана жаратылышты сактоо багытында мыйзамдарды кабыл алып, аясыз аңчылык кылгандарга карата жазаны күчтөндүрүүнү колго алды. Мындан ары да керектүү аракеттер көрүлөт. Ал эми жарандык коомдо өз салымын кошууну адатка айлантты. Бүгүнкү эл аралык иш-чара мунун анык далили. Ушул жерде азыркы учурда көпчүлүк жерде Мамбетова Замира мен аты энемин деп атам. Новопавлов аты энеси менен ортодо. Шим жок, мен басады, могу жерде биздин кызыбызга жараша сүйлөп атам. Эмне үчүн мен билип отурам. Антоновдун ата-энелери, мен сиздерден өтүнүштүү өтүнөм. Антоновская. Урматтуу Антоновдун ата-энелери, Антоновдун средний школасы ата-энелери, мен сиздерден өтө
сұраныч. Новопавловканың бұл Баянатоловка айлық көтінде средний школасында кімінде тиешесі жоқ. Бұл вирусқа ешкіммен жемейді. Это вирус. Это вирус. Біріншіден, екіншіден, үшеді Антоновканың ата-енелері бәріне шығып сөйлеуге біз мақұлбыз. Только по доказательству. Новопавловканың берді вирустық шығарғыла, қалған ата-ене, Антоновканың школасының ата-енелері барыңар қалғыла, сіздерменен бүгін кешке, ертең кешке, жыл бойы сіздермен сөйлесуге біз даярбыз. Бұл демилгени кайра улантабыз, жыл сайын болот, биз буга сөз беребиз, кепилдик беребиз. Спорттук иш-чара бул эң негизинен бул жакшы иш-чара деп ойлойм. Себеби бул ден соолук, бул жаштарды спортко, ден соолукка пропагандалоо болуп эсептелет. Ошол себептен ушул тил майрам менен убакыттан пайдаланып баарын куттуктаймын. Кыргыз тил келе жаткан кыргыз тил майрамыңыздар менен спортчуларга биз чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Кеңештин депутаты Жанар Акаев Кубанычтын демилгеси менен Кубок демилге деп жыл сайын адатка айланган кубогубуз болуп жатат. Ошого бүгүн финалдык оюндарына Ысык көлдүн эки командасы Ысык көл Каракол беттешип жатат. Бүгүн көрөбүз кимиси чемпион болгон. Андан сырткары 3-чү орунга Октябрьский Жалал Абад өрөөнүнөн, анан жана дагы деле Садыр Аке Чолпон Ата шаарынан беттешишет. Андан сырткары ошонун эле алкагында бизде KGLиганын өзүнүн кубогу бар. Ошонун финалдык оюнунда Гүлбар менен Ысык көл беттешет. KGLига түзүлгөнүнө 3 жылдай жүзү болду. 3 сезонун ойноп аяктадык буюрса. Кышында биз мини футбол эрежесин ойнойбуз. Жайында бизде бул жерде Москва шаарында негизи эле Россия жергесинде 8-8 деген формат эң мындай популярный десем болот. Ошол форматта биз 3 сезондон бери ойноп атабыз. Максатыбыз бул мигранттарды, чет жерде, бөтөн жерде жүргөн мигранттардын башын бириктирип, ынтымактуу болуп, өзүбүздүн мекенибизге болгон сүйүүнү ушул жерде башын баарын кошуп, жумуштан сырткарыда бир аянча болуп калсын деп түзүлгөн лига. Профессионалдуу футболисттер да бар. Кыргызстанда Кыргыз футбол лигасын ойноп келген жигиттерибиз да бар. Мигранттардан бар. Бардык тармакта ойногон иштеген бардыгына бизде эшик ачык, барды келип ойногонго мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары ар улуттун өкүлдөрү ойнойт бизде. Молдова, Армения, Тажикстан, Казакстан бардына биз эч кандай чектөө жок. Барды келип биздин KG талаасында ойноп өз чеберчилигин көрсөтүшөт. Кутмандуу күнүңөр менен сиздерге дагы бир жолу абдан чоң ыраазычылык билдиргибиз келет. Мына бардыгыңардын жумуштарыңар бар. Ошого карабастан биз уюштурган ынтымак иш-чарасына келип бергениңиздер үчүн абдан чоң ыраазычылык билдирем. Негизи биз демилге уюмун ачып атканда башында ушу 5-6 бала болчубуз. Анын ичинде мына Москвада ачканда былтыр өткөргөн иш-чарабыз жакшы болду. Мына ушинтип жылдан жылга биздин катарыбыз калыңдап келатат. Буюрса биз жакынкы күндөрү Москвага атайын өзүбүздүн кеңсебизди ачабыз. Биз ушул бүтүндөй бир чоң тармак менен иштейин деген оюбуз бар. Кудайым буйрса быйыл Каракол командасы чемпион болду. Жигиттер! Спасибо. Вратарь наш, где он? Вот он герой. Вот у него надо брать. Интрига матча очень, до конца времени очень такая жесткая была. Ничью сыграли 1-1. Вот по пенальти нам повезло. Как говорится, пенальти это лотерея. Вот. А так победила дружба. Гөл менен гөл ойногонуна абдан кубанычтабыз. Биринчиден финалга ушул 32 команданын эки четтен келип ушинтип гөлдүн командасы биригип ойноп финалга жеткенибизге абдан суктанып атабыз. Баардык балдарыбыз бири-бирибиз менен аябай доспуз, жакынбыз, эки команда тең. Өзүңүздөр көргөндөй эле эч качан деле мындай урушкан жокпуз. Ошол ынтымактуу ойнодук. Пенальтиден көрүп атсаңыздар өзүңүздөр жеңип аттык эле. Камбек болуп, Алла Таала бизге буйруган экен, утуп алдык. Получилась не слабая игра. Хотел бы сказать спасибо нашим соперникам, особенно нашему вратарю. Вы видели, какие он мячи вытащил. Боюнча Көкташ Аксай жолу бизге өзүбүздүн аймактан жол салынган 14 жыл билесиңер. Ошол боюнча асфальттоо иштери болуп атат. Бул бизге кат жолдогон ушундай токтоп тургула кетиши. Кандай болуп атат бүгүнкү кадамдар биз тараптан? Кадимгидей эле асфальттоо иштери жүрүп атат бүгүнкү күндө, токтоосуз эле. Башка неме боюнча, максат боюнча дагы аларда бир өзү частный, жеке менчик неменин үйүнүн ичинде курулуш баштап аткан.
ага карата биз тараптан дагы бир жеке бир немен үйдө ал жерде дуал тосуп курулуш иштери болуп атат. Бирок ал жерде такталбаган, биз аларга айтып атабыз, такталбаган чек арада эч кандай жумуш болбосун деп, бирок алар жактан реакция болбошту. Алар ошол кат менен кайрылды деп айттыңыз да, биз тараптан дагы Кыргызстан тараптан сиздер. Биз дагы кат жолдогонбуз аларга. Алардын мыйзамсыз иштери боюнча акимдерге жазган, биздин ыйгарымдуу өкүл дагы алардын төрагасына, Соода областынын төрагасына кат жолдоп. Өзүңүздөр белгилүү, ушу 2 күн мурда тажик тарабынан ошол Жакөрүк участкасында шагыл түшүрүп, ал жерде курулуш иштерин баштап турат. Бул жер такталбаган чек ара болуп эсептелет. Алардын немеси койгон бизге дооматы, бул биз Аксай айылында, Аксай өкмөттүн Дача участкасында биздин да программа пост курулуп башталганга байланыштырат. Бирок алар биринчи өздөрү Чурган Бабада курулуш баштап атат. Анан ошондой эле 40 участкасында да программа заставага кудамды куй баштаган. Биз аларга кайрылдык токтотуу боюнча кайрылганбыз, бирок ал боюнча алар эч кандай чара көргөн жок. Ошонун негизинен биз баштаганбыз Аксайда программа посту. Бүгүнкү күндө алар дагы бизге ушул Жакөрүктө такталбаган жерге курулуш иштеринин аракетин жүрүп атат да бүгүнкү күндө. Чек ара кызматынын биринчи орун басары келген Абдыкарим Алимбаев, ошо биздин губернатор, бардыгы алар чечим кабыл алып сүйлөшүүлөр, ал бүгүнкү күнгө чейин сүйлөшүүлөр боло элек. Тажик тарап келбей атат да сүйлөшүүгө. Азыр эч кандай маалымат бул боюнча жок. Алар сүйлөшүүгө келбей жатабы, бирок мен өзүм тараптан алардын зам губернаторуна чыгып неме кылганда ал телефон албай коюп атат. Бирок тажик номер менен сүйлөшкөм кечинде. Ушундай десем, значит бул чек ара кызматы военныйлар өздөрү чечсин деп ушундай жооп берип, бирок жолугушууга келген жок. Башталганын угуп, эмне болуп атканын көргөнү келип атабыз дейт, бирок бул жерде ат майданда негизинен ушу ат оюндары өтөт, ошол эле көк бөрү, ат чабыш оюндары. Бирок алар качан башталары биз азырынча андай маалымат жок. Бул тосмону мына кечинде же түнү бою орнотулган. Ал эми бул краскалары дагы мына краскалары, колумду краска кылып алдым. Бул кургай элек бул краскалар. Анткени кече түндө краскалаган муну. Мондай дүмүрчөнү албай туруп эле үстүнөн асфальтты төшөп салганын көрүүгө болот. Эми муну шашылыш түрдө жазып атканын түшүнсө болот да. Мондай түндүктөр, кече бул түндүктөр албетте боёлгон эмес. Мына бүгүн болсо мондай боёлуп күнгө кургасын деп коюп койгон окшойт. Мындай түндүктөрдү мына бул жерге жармаштырат. Мындай түндүктөр азыр бул жерде жайылып турат. Эже бир эле суроо, бүгүн саат 4кө чейин жетишесиңерби, бүтөсүңөрбү? Ооба, буйруса бүтүп калабыз. Азыр биз бул жака кирип бул жерде жумушчулар иштеп атат. Бул жерде мондай бир конструкциялар орнотулуп атат. Бул жерде бир нерсени тосуп коюш керек экен да. Бул жерде мына цемент кургай элек. Бул жерде мондайраак ондай тосуп койбосок элдер тебелеп жүрөт берди. Бул жактан эмнегедир бийлик өкүлдөрүн мен байкаган жокмун, азыр дагы издеп көрөйүн. VIP ложа деп коет, VIP зона. Кирпичи кече коюлуп бүтүп, бүгүн сырты жабылып атат. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 16 сентябрда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеевди кабыл алды. Жолугушуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына
карата болду. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назар Кулышекеев Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына карата өткөрүлө турчу майрамдык иш-чаралар жөнүндө айтып берди. Ошондой эле 2014-2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасындагы чараларды ишке ашыруу боюнча маалымат берди. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү, жарандарга кеңири жайылтуу жана тил саясатын жакшыртуу боюнча мындан аркы чаралар талкууланды.